Биз сүйлөгөндө дайыма убакыт белгилерин көрсөтүп сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Байкасаңыздар, бул нерсе тез кездешет. Убакыт белгилери биз эң көп колдонгон сөздөрдүн тобуна кирет. Убакыт белгилери бул сүйлөмдө кыймыл-аракет качан болуп жатканын көрсөтүүчү сөздөр. Признаки времени — это слова, которые показывают, когда происходит действие. Именно когда время, да, показывают. Мындай примерно ушундай сөздөрдү өткөнбүз, бирок бул дагы башкача убакытты көрсөткөн сөздөр. Булар азыр үйрөнөбүз жакшылап. Жана сүйлөмдө качан, кайсыл учурда колдонулат экенин карап көрөбүз. Always, дайыма, всегда, usually, көбүнчө, обычно, often, көп учурда, часто, да, often, sometimes, кээде, иногда, rarely, сирек, редко, never, эч качан, никогда. Бул сөздөр көп учурда кайталанып туруучу кыймыл-аракеттин убакытын билдирет. Кыймыл-аракет кайталанып турганын көрсөткөн убакыттын сөздөрү. Бул сөздөр именно ушул сайттагы сөздөр «э» менен баяндаштын ортосунда келет. Мисалы, I read баяндоочу. I always read in the evening. Мен дайым кечинде окуйм. Я всегда читаю вечером. А другие всегда в конце или в начале предложений келет. Эгерде сүйлөм башында келип калган болсо, андан кийин үтүр коюлуп, анан уланат. Я всегда читаю вечером, дедик. She often works at night. Ал көп учурда түндө иштейт. Она часто работает ночью. Often тоже she бул сүйлөмдүн ээси, works баяндооч, often ортосунда келип атат. At night дегенде убакытты билдирген сөз, жакшылап карап көрсөк, бирок ал сүйлөмдүн акырында келип атат. Азыркы убакыттын кыймыл-аракеттин азырын ушул убакытта болуп жатканын көрсөткөн сөздөр булар now, азыр, сейчас, right now, дал азыр, прямо сейчас, today, бүгүн, сегодня, at the moment, азыркы учурда, в данный момент. Эти слова означают, что действие происходит в данный момент, сейчас, да, в настоящее время. I'm working now. Мен азыр иштеп жатам. Жатам дегенди кошкондо ing кошулуп атат. Байкап атасыңарбы? Я сейчас работаю. Я прямо сейчас. Это now, значит, сейчас. Бул жерде дагы now, right now, today, at the moment деген сөздөр сүйлөмдө акырында келип атат. Кыймыл-аракет өткөн чакта болгонун билдирген сөздөр кайсыл сөздөр? Булар yesterday, кече, вчера, да. Как мы узнаем, что действие произошло уже в прошлом? С помощью этих слов. Yesterday, кече, вчера. Last night, кече түнү, прошлой ночью. Last week, өткөн жума, на прошлой неделе. Last year, өткөн жылы, в прошлом году. Ago, мурун, назад. I saw him yesterday. Мен аны кече көрдүм. Я видел его вчера. She moved here 2 years ago. Ал бул жерге 2 жыл мурун келген. Она приехала сюда 2 года назад. Будущее время. Tomorrow, next week. Демек, биз кыймыл-аракеттин келечекте болорун билүү үчүн сүйлөмдөрдө ушул сөздөрдү колдонсок болот, же көрсөк, ошондой түшүнсөк болот. Мы понимаем, что действие будет происходить, да, в будущем с помощью этих слов. Tomorrow, эртең, завтра, next week, кийинки жума, на следующей неделе, next year, кийинки жылы, в следующем году, soon, жакында, skoro, later, кийин, позже. I will call you tomorrow. Мен сага эртең чалам. Я позвоню тебе завтра. Продолжительность времени, убакыттын узактыгы. Ошол кыймыл-аракет улантылып жатканын көрсөтүү үчүн ушул сөздөрдү колдонобуз. Мы узнаем, что действие продолжается с помощью вот этих слов, если там есть, или же сами будем их использовать. For, в течение, да, в течение какого-то времени. For months, в течение месяца. Bir ay boyu, since, бери, андан бери. Since autumn, күздөн бери.
с осени, да. During учурунда во время, да. I lived there for 5 years. Мен ал жерде 5 жыл жашадым. Я жил там 5 лет. She has worked here since 2020. Ал бул жерде 2020 жылдан бери иштейт. Она работает здесь с 2020 года. Как часто повторяется? Кыймыл-аракет канчалык көп кайталанат экенин биз ушул сөздөрдүн жардамы менен билсек болот. Every day, every week, every year. Күн сайын, жума сайын, жыл сайын, каждый день, каждую неделю, каждый год. I study English every day. Мен англис тилин күн сайын окуйм. Я учу английский каждый день. Тез сүйлөө үчүн быстрая шпаргалка. Always, daima, всегда, sometimes, кейде, иногда, never, качан, никогда, now, other, сейчас, yesterday, кече, вчера, tomorrow, эртең, завтра. Көп учурда убакыт белгиси сүйлөмдүн аягында колдонулат. I work every day, she came yesterday, we will meet tomorrow. Буларды айттым. Көп учурда сүйлөмдүн акырында колдонулат, бирок аз көрсөттүм. Ушул тизмеден башка. Кроме этого списка, все слова, которые обозначают время, они в конце предложения или в начале используются, но вот этот список только в середине с существительным и глаголом, то есть сказуемый, да, подлежащий, между подлежащим и сказуемым. Сөйлем ээси менен баяндоочтун ортосунда колдонулат. Биз кыймыл-аракеттин качан болгонун билүү үчүн ушул кыймыл-аракет сөздөр, ушул убакытты билдирген сөздөрдүн жардамы менен билсек болот. Жана ушул убакытты колдонулганда биз ал кайсы чакта, кайсы убакытта кыймыл-аракет болгонун билсек болот. Эми биз сүйлөгөнгө дагы кенен эркин сүйлөгөнгө дагы бир сөздөрдүн топтомун билебиз жана практикада колдонобуз.